ар бир мусулман четтен ашуудан, четтен чыгуудан сак болуш керек. Адамды четтен чыгара турган, четтен ашыра турган 3 сөз бар. Биринчиси мен, экинчиси меники, үчүнчүсү мендеги. Мен, меники, мендеги деген 3 сөз адамды четтен чыгарат экен. Мына ушул 3 сөз иблисти, фараонду, Карундун башын жеген. Эми караңыздар, иблис эмне деген? Аны айтканын Аллах Таала Куранда эскерет. Ал айткан: "Кала ана хайрум минху, халакатани мин нар ва халактаху мин тин." Иблис айтты: "Мен андан жакшымын" деди. "Мени оттон жараттың, аны лайдан жараттың" деди. Караңыздар. Мен деген сөзү анын башын жеп жатат. Аллах Таала "Мен андан жакшымын" деп адамга кайрылган үчүн Аллах Таала аны не кылды? Кор кылды. Экинчиси фараон. Анын деле айткан сөзүн Аллах Таала Куранда эскерет. "Кала я кауми, алайса ли мулку Мисра ва хадихи ал-анхару тажри мин тахти, афала тубсирун." Фараон айтты: "О коомум, Мисир элиги жана астыман аккан дарыялар меники эмеспи?" деди. Караңыздар. Аллахтын мүлкү болгон, Аллахтын элигинде болгон нерселерди меники деп четтен ашкандыктан Аллах Таала аны деле кор кылды. Үчүнчүсү Карун. Карундун өтө мал дүйнөсү көп болуп, кен байлыгы көп болгондуктан эл келип ага насаат айтканда, ал эмне деген? Анын сөзүндө Аллах Таала Куранда эскерет: "Кала иннама утитуху ала илмин инди." Карун айтты: "Мендеги илим аркылуу ал мага берилди" деп айтты. Караңыздар. Кудай Таала берди, Кудай Таала аны мага насип кылды эмес, балким не, мендеги илим аркылуу ал нерселерге мен жеткем деп текеберленип, бой көтөргөндүктөн, четтен ашкандыктан Аллах Таала аны деле кор кылды. Мына ошондуктан мына ушул 3 сөздөн сак болойлу. Мен дейиштен, меники дейиштен жана мендеги деп бой көтөрүштөн жана текеберлеништен, четтен чыгуудан Аллах Таалам сактасын.